Atatürk Partiyası. Taşıyıp Kaççıbek Kıdırşayev Sancalar. Kılgan işi kalkımızga belgilүү. Bardык жерде эмгегин эл билет. Аксакалгары тең билет. Кайсыл жерде калктын башына түйшүк иш түшкөндө элим жерим деп барды ишкен ашын жерге коюп эл менен аралашып чыркап жүргөн сиздердин сүймөнчүктүү уулуңуздар, Кыргыздын чыган жигиттеринин бири деп аталып жүрөт. Кудай буюрса суук көздөн жаман сөздөн сактасын. Астыңыздарга келип турган бүгүнкү сыйлуу жана кадырлуу мейманыңар Кыргыз элинин белгилүү жигити, генерал деген чини бар, Сталиндей сүрү бар. Кайсыл жерге барса жакшынакай жасап койгон иши бар, жаркылдаган эл астында аппак ак тилде болгон жүзү бар. Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич Атажұрт партиясынын башкы лидерлеринин бири. Сиздер менен алдыңыздарда саламдашканы, учурашканы келип отурат. Кол чаап тозаңыздар. Камчыбек Кыдыршаевич. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу Токтогулдук жердештер. Мына өзүңүздөргө айтып өткөндөй, башында айткандай, бүгүн биз сиздер менен жолугушуу үчүн келип отурабыз. Эң башкысы бүгүн биз бардыгыбыз мыйзамдуулуктун негизинде, тартиптин негизинде жашашыбыз керек. Ошондуктан бүгүн биздин партияга добуш бер, биздин партияны бүгүн силердин добушуңарды алайын деп мен келип отурган жокмун. Бүгүн мыйзамдын чегинде антип айтууга мүмкүн эмес. Себеби шайлоо али башталды элек. Шайлоо башталгандан кийин ошентип менин партияма добуш бер деп айткан күн дагы келет. Мыйзамдын чегинде ошондо биз анан агитацияны баштайбыз. Ал эми бүгүнкү күнү сиздер менен жолугушуп отурганын башкы себеби ушу биздин Атажұрт партиясын сиздер менен тааныштыруу иретинде ошол Атажұрт партиясынын түзүлгөндүгү, качан түзүлгөндүгү, кимдер башкаргандыгы тууралуу сиздерге мен өзүм жеке келип маалымат берип кетейин жана мамлекетибиздеги ар түрдүү саясий кырдаал боюнча сиздер менен баарлашып кетейин деп келип отурамын. Маган бир-эки суроо келген кишиге жооп берип коеюн. Биринчиден, Атамекен партиясынын жетекчиси дейт, Текебаев сизди дейт, Бакиевдин бөлтүрүктөрү деп айтты. Буга кандай карайсыз дейт. Туура мындай болот да. Ал мен айткан жок, бүт эле биздин партияны айтып өттү. Ушу Бакиевдин бөлтүрүктөрү деп. Эми мындай нерселерди биз ушул шайлоо маалында бири-бирибизге ушундай жаман сөздөрдү айтканды өзүбүзгө айтпашыбыз керек да, айттырбашыбыз керек. Бул маданиятсыздыктын, билимсиздиктин жана коркоктуктун белгиси болуп эсептелинди. Ошо телевизордо туруп алып, же гезиттерге чыгып алып, бирөөнү жамандап, бирөөнү шыбап, бирөөгө кандай бир атына, жөнүнө, өзүнө акарат келтиргендик, бул Кудайга да жакпайт. Алла Тааланын алдында да биз күнөөлүү болобуз. Ошондуктан эми мен буга кыска эле жооп берип коеюн. Өмүрбек Чиркешевич бизди бөлтүрүктөр деп айткан болсо, бөлтүрүктөр чоңоюп карышкыр болот, анан текелерди жейт, билесиздер. Анан сырткары кечээ Ошто, Жалал-Абадта кан төгүлөр болуп жатканда дейт, сиз төшүңүздү тосуп окко тосуп жүргөндө, ал эми эмне үчүн ички иштер министри СМБдын председательдери жана башка атуулдар болгон жок дейт. Урматтуу туугандар, кечээки Ош, Жалал-Абадта биз жана дагы бир жолу айтайын, мамлекеттүүлүгүбүздү, Кыргыздын ар намысын, Кыргыздын энесинин, кызынын ар намысын коргоп жүргөн маалыбызда бир эле ички иштер министри СМБдын башчысы эмес, өкмөттүн бир дагы мүчөсү келип элдер арасына кире алган жок. Андан сырткары өкмөттө иштеген аким болобу, мэр болобу, облустун жетекчиси болобу, бир дагы адам элди ары тур, бери тур деп башкарууга аракет кылышкан жок. Же болбосо, ошол азыр кызыл тилди сайратып, мен саясатчы боломун, же болбосо элди башкарганга дараметим жетет деген адамдардын бирөөсү дагы келип, элди бул жака тур, азыраак ок учасын, бул жака тур, этият болосун, токто же жүр деп башкарган бир дагы саясатчыны мен көргөн жокмун. Камчыбек Ташиевдин көп иштерин телевизордон көрүп, өскөчө былтыр биздин орто мектеп чагылгандан күйүп кеткенде, ошондо МЧСтин министрле вертолет менен конуп ушул жигит ошо бизге жардам бергенине эл ушунчалык ыраазы болгон. Андан кийин кандай коогалаңдар болду? Мына Акылай да айтты, Ташы Камчыбек өзү да айтты. Бул иш бардыгы биздин башыбыздан өттү да.
бұл қайғыны Кыргыз ели ғана көтерді. Кыргыз ели ғана башынан өткөздү. Башка ел шылдың ғана кылды. Кээ-бири эрдигибизди даңазаласа, кээ-бири эң баштыгыбызды даңазалады. Ошон үчүн Камчыбек Ташиевдин эмгеги жөнүндө бардыңар уктуңар. Мен уккан радиону силер да угуп атасыңар. Мен көргөн телевизорду силер да көрүп отурасыңар. Ошон үчүн Камчыбек Ташиевдин өзгөчө эмгегин мен депутат болуп турганда, эң башты күнүгө мушташ күнүгө эметип отурганда дагы биринчи чыгып, bunday эменин бизге кереги жок депутаттардын эл эмне болдук деп телевизордо сүйлөгөн телевизордон угуп абдан эрекенине ишенгенмин. Андан кийинки эрдиктерин айтып отурат го, айылындагы асфальтталбаган жол, жакшы ой пикирдин бардыгын айтты, мен аны угуп отурасыңар өз өзүнөн. Эми бул жигитке менин кааларым. Кыргыздын улуу сөзү бар, ата журт деген. Ата журтуңду таштаба, телевизордон азыр реклама кылып берип атат го. Бул Кыргыздын эң даамдуу, эң мазмундуу сөзү бар. Ата журтуңду таштаба, ата журтуңду көгөр, тагарт көгөр деп. Ошон үчүн ата журтун башкарып келип отурган Камчыбек иниме өзгөчө кааларым. Ишиң оңолсун балам. Иши оңолордун ити чөп жейт деген. Гери келердин кети келин уур кылат деген. Герибиз кетип, келинибиз уур кылып, каныбыз качып отурат. Эми мындан кийинки жолубуз оң болсун, жолуңар шыдыр болсун, жолдошуңар кыдыр болсун, ойлогон максатыңар ишке ашсын. Дагы биринчи жолугушуң экен айланайын Камчынын. Мындан кийин Кетмен төбө дала элди батырган, дала ачкачылыктан казактардын элин баккан, агарткан, көгөрткөн эл болчу. Кетмен төбө өрөнү сен үчүн ак тилектен эмеге чакырамыңа кылайын калкым. Биз Кетмен төбө Шамшыкал аттуу кенибиз бар. Жолго чыксак да Шамшыкал ата колдосун деп отурабыз. Үйгө барсак да Шамшыкал ата колдосун деп отурабыз. Шамшыкалды тусун таткан калк, Шамшыкалдын жерин баскан калк сиз үчүн ак батасын берет. Сиз үчүн кан көрөт. Ошол жолуң ачылсын, жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр болсун.